мына көрүп жатабыз, Алла разы болсун, журт башчыбыздан диний кызматкерлерге бир стилде кийим тигип берген болчу. Каракем турпаспы? Карасаңыздар кандай сонун жарашыктуу. Кандай сонун. Мына ушуну дагы атайын кеңешүү менен ушу имамдамаларга ушуну тиктирип берген болчу журт башчыбыз. Иншалла биз бул нерсени улантабыз. Бул боюнча дагы атайын комиссия түзүлгөн, Каракем Алла разы болсун. Бул боюнча дагы атайын комиссиялар түзүлдү. Бул кебете кечип берди. Биринчи оңдоодо биз бирдиктүү бир формага келели. Светофор болбостон мындай бир аалымдарыбыз бар, нарктуу устаздарыбыз бар, атеисттик доордо кызмат кылып келе жаткан ата устаздарыбыз бар. Алар менен кеңешип, мындай бир бирдиктүү жакшы бир формага келели. Бул форма чогулуштарга, сыртта, көчө-көйдө кийип жүргөнгө бул стиль болот экен. Бирок ибадатка келгенде, мына алымдар менен кеңешип атабыз, ибадатка келгенде өзүнчө ак түстөгү, кенен, мондай бир чепкенди азыр мына сунушка кирди. Ал боюнча дагы биздин муфтият кызматкерлери конкурс жарыялайт. Бирдиктүү Кыргызстан боюнча бирдиктүү бир формага келели деген бир жыйынтыкка келип атабыз, бир туугандар. Мына ошол формага келгенден кийин бардыгыбыз никеде, жаназа, хутбада ошол формада болобуз. Диний жөрөлгөлөрдө, ал эми көчө-көйдө чогулушка барган кезде, жетекчилер менен жолуккан кезде, же болбосо көчө-көйдө мына могу стилдеги татынакай ошол формада иншалла жүргөнгө аракет кылалы.